Бул жылы бул алтын сертификатка Баткен облусунан бир дагы окуучу татыктуу болуптур. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биздин Баткен облусундагы билим берүүнүн деңгээли же кандайдыр бир биздин окуучулар ошол тестирлөөдө бир жеткиликтүү бир маалыматка жете албады же жетишпей калды, ошонун бардыгын иликтеп чыгуу зарыл. Анткени өзүңүздөр билгендей, жыл сайын Баткен облусунан алтын сертификатка окуучулар татыктуу болчу. Бул жылы бир да болбогондугу бул өтө өкүнүчтүү маселе. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, мен мына эл менен жолуккан сайын, мына жакында эле Лейлек районунда болуп келдим. Ушундай бир кайрылуулар болуп атат да, мурда биздин балдар ушул гимназиянын бүтүрүүчүлөрү, лицейдин бүтүрүүчүлөрү дайыма 40% ушул биздин бүтүрүүчүлөрдөн болчу деп айтып атышат да. Анткени биз жоюп салдык, бүгүнкү күндө мүмкүн ошол таасир болду. Ошондуктан ушул маселеге дагы кайра бир көңүл буруп коюуну суранат элем. Андан сырткары мына ушул биздин Лейлек районунда белгилүү педагог, бүткүл республика бүгүнкү күндө ошол кишинин методикасын кабыл алууга ушундай умтулуп жаткан убак Гапыр Мадаминов деген агайыбыз бар. Ошол агай түптөн, нолдон баштап биздин райондо өзүнүн мектебин, өзүнүн гимназиясын түптөгөн болчу. Ошол гимназиядан бир канча ийгиликтүү бүтүрүүчүлөр чыгып, бүгүнкү күндө республикада ар кайсы жакшы тармактарда чет өлкөдө билим алып, өзүрүнүн ушундай кызматын элибизге арнап жатат да. Ошондуктан эл суранды, ошол эле учурда бүтүрүүчүлөр, ошол жердин гимназиянын коллективи суранды. Мен барган учурда ушул Гапыр Мадаминов агайдын мектебин бир жаңы имарат салып берүүнү Алмаз Акунжанович тиешелүү органдарга тапшырып койсоңуз. Анткени өзүңүздөр билгендей, жакында эле Коргоо министрлигинде болдум. Биз Лейлек районунда ушул Разаков шаарында аскер окуу жайын ачуу боюнча концепция талкууланып бекитилди. Ошол жерде дагы мына Гапыр Мадаминов агайдын методикасын кабыл алууну сунушташты. Ошол жерде дагы. Ошондуктан биз кадырлайлы, барктайлы колубузда бар ушул агайдын түптөгөн гимназиясын ушул жаңы салып берүү боюнча мен атайын эл өкүлү катары суранат элем. Рахмат.